Кыргызстандын жаштары сергек жашоо үчүн мына ушундай чакырык менен Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде иш-чара өтүп, ага бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү, дарыгерлер, спортчулар, жогорку кеңештин депутаттары, министрлик менен мекемелердин кызматкерлери жана студенттер катышты. Максат чылым чегүүгө каршы чакырык таштап, келечек муунду сергек жашоого үндөө. Себеби соңку жылдары чылым чеккендер арбыды. Өзгөчө кыздар арасында тамеки тарткандар көбөйдү. Ошол эле учурда электрондук тамекини колдонгондор арбып жатканы өкүндүрөт дешти катышуучулар. Иш-чара 31 май бүткүл дүйнөлүк тамекиге каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулду. Жолугушуунун алкагында дени сак жана туура тамактануу көргөзмөсү да уюштурулган. Ага студенттер даярдаган нан, суусундук, сүт азыктары жана башка даамдар коюлду. Жалпы Кыргызстандын жаштарына, алардын ата-энелерине, окутуучуларына чылым чегүүнүн зыяндуулугун жана азыр мындай кооптуу кызыл чекке жакындап калгандыгын дагы түшүндүрүшүбүз зарыл. Андыктан мен ойлойм, кыргыз жаштары, айрыкча кыздар саламаттыгы сак улутты куруу үчүн алар мындай ойлонуп, жана бул жаман адаттан алыс болот деген ишеничим бар. Биздин университетте ошол тамекиге тартууга тыюу салынган студенттердин арасынан түшүндүрүү иштерди алып барып атабыз. Андан тышкары ошол тамеки чеккендин ордуна биз студенттерге башка мындай аянтчаларды сунуштап атабыз да, спорт аянтчасын, мындай өзүнө денесине пайдалуу алып келе турган аянтчаларды, анан инфраструктураны университеттен түзүп берип атабыз.